Салам достор, кандайсыздар, кандай отурасыздар? Сиздер менен мен Дариха Хасанова, интернеттен акча табуу каналы. Биздин каналга куш келипсиздер. Албетте лайк басып, комментарий жазып, каналга катталып коюуну унутпаңыздар. Анда биз баштадык. Бүгүнкү тааныштыра турган сайтыбыз VK-Surfing сайты. VK-Surfing сайтын буга чейин уксаңыздар керек. Эгер укпасаңыздар, биринчи болуп катталып атсаңыздар, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эгер катталууда кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп дагы аягына чейин көрүңүздөр. Ссылка менен кирип emailды жазасыздар. Ылдыйына болсо пароль жазасыздар. Эгер email деген эмне, бул жөнүндө түшүнүк болбосо, мен видеолордун арасын караңыздар. Email ачуу боюнча видео тарткам. Түшүнүктүү кылып ошону көрүп, email ачып алсаңыздар болот. Дагы бир жолу бар. Үстүдөгү социальный сеттер сиздерде бар болсо, мына ушул социальный сеттер аркылуу дагы басып кирип катталсаңыздар болот, регистрация болсоңуздар болот. Ушундай. Бул сонун сайт. Барыңыздар ойлонбой кирип иштесеңиздер болот. Бунун иштеп атканына көп жыл болду. Мен уже катталганмын, ошон үчүн пароль логиним жазып, азыр капчаны терип туруп кирем. Кирип иштейм. Бул жерде мен кирип койгом. Профиль бөлүмүнө кирип, мен TikTok'ту улай элекмин, TikTok'ту улайын. Сиздер дагы Instagram'ды деле ушундай эле кылып улайсыздар. Азыр TikTok менен Telegram'ды улаганды көрсөтүп берем. Мына привязать деген жер кара менен жазылып турат. Ошол жерди басып үстүнөн. Анан бул жерге TikTok ссылкаңыздарды алып келип коесуздар. Ссылканы алыш үчүн биз TikTok'ко киребиз. TikTok'ко кирип, TikTok'тон алсак болот. TikTok программасы бар болсо, TikTok'ко киресиздер. Я деген жерди басып, үстүдөгү 3 точканы басасыздар. Үстүдөгү 3 точканы басып, мына ссылкаңыздар турат. Ошо ссылканы копировать этип алсаңыздар да болот. Же болбосо бул жактан дагы имя деген жерден кирип дагы ылдыйдагы ссылканы копировать этип алып, ошону биз сайтка алып барып коебуз. Алып келебиз да аны үстүнкү ссылка же никнейм деген жерге коебуз. Ылдыйдагы чоң англисче жазууну копировать этип алып, буну биз описание деген жерине коюшубуз керек экен. Кандай кылып киребиз полный көрсөтүп койгон. Биз описанияда мурунда улаганга аракет кылган экем, ошонун жазуусу калып кетиптир. Ошону өчүрөбүз дагы ушул жерге азыркы копировать этип келген сөздү коебуз. Анан сохранить кнопкасын басабыз. Анан авторизацияны басабыз. Ушундай оңой эле. Ушинтип башында настройкалап аласыздар. Бул жерден капчаларды терип туруп, привязать кылабыз. Капчаны теребиз, привязать дегенди басабыз. Мына ушуну басабыз дагы. Привязка кылабыз. Бул жерде дата рождения, кайсыл жерден, кайсы странадасыздар, ошону жазасыздар. Себеби номерди сурайт, ошон үчүн кайсыл жерде болсоңуздар ошону жазыңыздар. Кайсыл жердин номерин колдонсоңуздар. Бул жерге дата рожденияныңыздарды коюп, мен Россиядамын, Россияны жазам. Сиздер Кыргызстанда болсоңуздар Кыргызстанды жазып, кайсы шаарында Жалал-Абадта болсоңуздар Жалал-Абад деп жазасыздар. Бул жерге болсо женскийди белгилеп туруп, сохранить кнопкасын басабыз дагы, авторизацияны басабыз. Болду, биз сохранить этилди. Азыркы жазууну 5 мүнөттүн ичинде өчүрсөңүз, өчүрүп коюңуз дейт. Биз кайра TikTok'ко кирип, азыр копировать этип барган англисче жазууну өчүрүшүбүз керек. Андан кийин гана заданиялар келе баштайт. Описанияга кирип туруп, ушул жазууну өчүрөбүз. Өчүрөбүз дагы, сохранить кнопкасын басабыз.
Болду, биздики өчтү. Андан кийин биз заданияны күтөбүз, обновить кылып. Азыр Телеграмды кандай кылып улайбыз, аны да көрсөтүп берем. Телеграмды улаш деле оңой эле. Привязать деген жерди басып, начать диалог потом деген жерди басабыз дагы. Авторизацияны басабыз. Авторизацияны басып, Телеграмды белгилеп стартты басабыз. Болду, биздики авторизация болду. Кайра сайтка киребиз дагы, авторизация кнопкасын басабыз. Кайра эле ушул жерди белгилеп чыгабыз, привязать басабыз. Болду, биздики уланды. Мен лайк менен ВКонтактени улаган жокмун. Буну ушундай эле кылып, азыркындай эле кылып улап аласыздар. Задания бөлүмүнө кирип, кайрадан биз ушундай кылып бул жерге толтуруп чыгышыбыз керек экен. Жана толтурганды көрсөттүм, ошондой эле кылып толтурабыз. Болду, толтуруп бүткөндөн кийин обновить кылып биз заданияларды күтөбүз. Обновить кылабыз. Текшерилип туруп, анан кийин заданиялар берилет. Ошондуктан эгер 1-2 күнгө да созулуп кетиши мүмкүн. Инстаграмыңыздар менен TikTok талапка жооп бериш керек. Болду, бул жерден эгер пароль логиниңиздерди өзгөртүп алсаңыздар болот. Телефон номериңиздерди өзгөртүп алсаңыздар болот. Бул жерде көрүп атасыздар. Kiwi Payer Юманеге 100 рубльден өйдө чыгат. Ар жума күнү чыгарсаңыздар, суббота күнү акчаңыздар келип түшөт. Эч кандай баягындай скам сайттардан эмес. 6-7 жылдан бери төлөп келген сайт. Ишенип иштей берсеңиздер болот. Баарыңыздарга сунуштайм. Аевайсонун сайт. Эгер Telegram, ВКонтакте, лайк, TikTok, Instagram аккаунттарыңыздар, кошумча аккаунттарыңыздар болсо, кошумча дагы ачып алып иштесеңиздер болот. Мен мисалы үчүн 4 аккаунт менен иштейм. Баары менен тең бат-баттан кирип иштеп көп көңүл бурам. Ошон үчүн жумасына 500-600 рубль тапсаң болот. Ушул сайттан эле. Эгер ушуну жакшылап өздөштүрө алып, ушул жактан эле көңүл буруп иштесеңиздер болот. Башкаларга түшүнбөй атсаңыздар.